сиздерге ошол Zoom колдонмосу аркылуу өтүп атам. Ал менин компьютериме орнотулган. Жана сиздерге өтүп аткан сабакты Zoom колдонмосу аркылуу мен жаздырып алып, кайра эле бул сабакты сиздерге YouTube аркылуу дагы жеткирсем болот. YouTube бул жерде сабак уюштурууну, анан бул жерде экинчи күндө дагы балким слайдтар боюнча балким бир аз токтоло кетишибиз мүмкүн. Анткени бардык эле мугалимдер негизи слайд жасаганды, аны менен сабак өткөндү билет. Бирок анын дагы айрым кичинекей бир нюанстары бар, өзгөчөлүктөр. Ошолорго бир аз токтоло кетебиз. Эми урматтуу коллегалар, азыр бул жерде сиздерге суроо. Бул жерде айтылган нерселердин бардыгын эле билсеңиздер керек, же билбеген дагы жерлери бар бекен? Азыр сиздердин бардыгыңыздардын микрофонуңуздар өчүп турат. Микрофонду иштетип алып, сүйлөп кайра өчүрүп турсаңыздар боло берет. Гүлшат эжей, сизден сурайлы. Микрофонуңузду иштетип алыңыз, сиз турган жокпуз. Угуп атабыз эми. Бизде азыр Zoom менен иштеп атабыз негизи. Биздин райондо сабактарды өтүүдө, видеоконференциялар уюштурганда баарын Zoom менен иш алып баратабыз. Анан биз мисалы мен өзүм жеке өзүмдү айтсам, мен жанагы ссылканы кантип түзүп, кантип элге таратуу керектиги ошол кыйын болуп атат да. Бизде бир эле балабыз иштеп берет, биз ошону алып анан башкаларга таратып атабыз да. Болду, жарайт. Жакшы, түшүнүктүү. Анда демек мен ошол боюнча билгим келет да, кандай алып түзөбүз, кандай алып таратабыз. Керек болот экен, жакшы. Рахмат, Гүлшат эжей. Рахмат сизге. Бурулуш эжей, сизди угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Жакшы, саламатчы. Мага өтө эле тааныш көрүнүп атат. Мүмкүн мен билбеген дагы маалымат алам го деп атам да. Жакшы, бул жердеги нерселердин бардыгы эле сизге тааныш көрүнүп атат. Тааныш болуп атат. Сиздин YouTube каналыңыз бар, YouTube каналым ошол тааныш эмес мага. YouTube каналга кирип эметип канал түзүп көргөн эмесмин. Видео жүктөпчү. Болду, жарайт. Анан калгандары менен иштеп эле жүрөм. Бурулуш эжей, сиз кайсы мектепте иш кыласыз? Иштейсиз? Калгакиев мектебинде информатика мугалими. Калгакиев мектебинде. Эми сизге суроо, ошол Калгакиев мектебинде бардык мугалимдер Zoom менен сабак өтө алабы? Бардыгы деп айта албайм. Бирок өтчү жаш мугалимдер көп эле өтүп калышты. Жакшы, азамат сен сонун. Анда биз темабызды уланта берели. Биздин азыр ошол бүгүн ошол слайд менен анан сиздер менен жалпы таанышуу, ошол кайсы мектептерде иштейсиздер, эмнеден кыйынчылык болуп атат, мындай таанышуу эле болот, Zoomга көнүшүү болот. Биз 10:30 сиздердин биринчи группаңыздар менен сабак кылдык. Ал жерде Zoomга кирүүдө бир аз кыйынчылыктар болду. Микрофондор ачык калып, нар жактагы үндөр угулуп, тоскоолдук жаратып. Азыр көрүнүп турат кадимкидей. Бардыгыңыздар микрофонду убагында өчүрүп, кайра иштетип, мындай активдүүлүк өтө сонун. Ушундай улантсак, анда абдан жакшы болот деп ишенем. Так, биринчи кезекте мен өзүмдү тааныштырдым, дагы бир тааныштырып коеюн. Алыбаев Турат Аманбекович, Абла Сулайманов атындагы орто мектепти бүтүргөм. Азыркы учурда болсо ушул онлайн окутуулар менен гана алек болобуз, эч жерде иштебейм. Бирок болгону ошол сентябрда дагы окуу онлайн уланат экен дегенди укканда гана ошол Жоңгал районуна кандай жардам кыла алам деген ойлорду ойлонуп отуруп, анан ушул онлайн сабак өтүүнү бир аз өздөштүрүүдө, аны балким мындай жөн эле өздөштүрүүдө эмес, онлайн сабак өтүүнү дагы бир аз бир жогорку деңгээлге чыгарып алуу боюнча бир аз жардамдашайын деген гана максат болчу. Онлайн мугалимге эмне керек? Негизи бир бүгүнкү замандын талабын алайык, мугалим онлайн мугалим болушу үчүн колунда эмнелери болушу керек? Онлайн мугалимдин колунда болгон нерселердин да жанында эмнелерди билиши керек деген маселелерди сүйлөшөбүз. Бул слайдта эң башта биздин колубузда болушу керек болгон эң баштапкы нерселер. Албетте мындан дагы бир аз деңгээлин жогорулатсак болот. Мындай чөнтөгүбүзгө жараша дагы кымбатыраак нерселерди кошсок болот. Жакшыраак качестводагы нерселерди кошсок болот. Мисалы азыр
байкаганыңыздардай мен деле мындай простой эле бир наушник менен микрофон менен сүйлөп отурам. Балким эгер чөнтөгүбүз ыңгайлуу болсо кымбатыраак микрофондорду алсак болот. Эми бери дегенде бир $200–300 микрофондорду алып алсак, анда мындай мага анын үнү тоскоол болду, мунун үнү тоскоол болду дебей, эң мындай эркин вариантта сабактарды өтө алабыз. Бирок биз азыр бүгүн андай кымбат нерселерди эмес, эң арзан нерселер менен эмнелерди кыла алабыз, ошолор тууралуу сүйлөшүшүбүз керек. Эң биринчи биздин колубузда онлайн мугалимдин колунда болушу керек болгон эң биринчи нерсе бул ноутбук. Ноутбугу болсо, бул абдан жакшы болот. Негизи телефон менен деле онлайн сабактарды уюштурса болот. Бирок менин оюмча мындай ойдогудай болбой калат. Анткени окуучуга анчалык жеткиликтүү болбой калат. Телефону болушу керек сөзсүз түрдө. Интернети болушу керек. Мындай жөн эле интернет эмес, баягы 160 сомго эдинце салган анан бир айга жетип атат эмес. Башка жылдардан айырмаланып, мугалим быйылкы жылы мындай башка чыгашаларынын жанында интернетке дагы сөзсүз ошол айлыгынан бир канча сомду, бул 1000 сомдун тегерегинде болот, ошону бөлүп чыгарышы керек. Бул окууга депчи, бул ушу балдарга билим берүүгө жарасын. Мен ошол мектептен нан таап жеп атам, мектептен айлык алып атам. Алган айлыгым билем, эми аз экенин билем, мектептеги айлыктардын аз экенин билем. Бирок ошентсе дагы ушул өлкөбүздүн келечеги үчүн, жаштардын келечеги үчүн, мен окуткан окуучуларыман бир результат чыксын деген бир мындай патриоттук сезимди коюп туруп, быйыл жүрөктү башкача иштетип, сезим менен иштетип, бир 1000 сомго жакын акчаны окуу үчүн интернетке бир аз бөлүшүңүз керек болуп турат быйыл. Email адресиңиз болушу керек. Бул балким email адрес десе кээ бирөөлөр мындай жөн эле кат жазуу үчүн зарыл болгон бир иштей көрүп турушат, бирок бүгүнкү күндө онлайн окууга зарыл болгон бир каражаттардын бири болуп калды. Email адресиңиз болбосо, мисалы Zoom'га каттала албайсыз. Email адресиңиз болбосо, азыркы айта турганыбыз YouTube'га каттала албайсыз. YouTube каналыңыз болуш үчүн да сиздин email адресиңиз болушу керек экен. YouTube каналыңыз болушу керек экен. Мурда билбейм, биз мындай YouTube'га анча маани бербейт элек, бирок ушул карантиндик абал башталгандан бери, COVID-19 бери YouTube менен мындай мамилебизди бекемдеп алдык десек дагы жакшыраак болот. Андан кийин акыркысы бул ошол Zoom колдонмосу. Биз мындай байкаган болсоңуздар, бардыгы стрелка мындай токтобостон бири-бирин кубалап айланып атат. Бул нерселер бири-бири менен тыгыз байланышта болгон, ушул мындай баштапкы нерселер. Балким, мисалы азыр Бурулуш эжейибиз айткандай, биздин арабызда мен айта турган нерседен дагы жакшы нерселерди кылып аткандар сөзсүз бардыр. Сөзсүз бардыр. Мен бул жерде баягы эң жогоркусун айтып атам, бул жеткен чеги мындан нары жок деген жокмун. Бул башталышы. Биз эң башында мындай бүгүнкү күндөгү окуучуларга бир татыктуу билим берүү үчүн жок дегенде ушул 6 нерсени билишибиз керек жана бизде болушу керек. Бул жерде 3 материалдык нерселер, конкреттүү заттар, көзгө көрүнгөн, кармалган, акча кеткен. Бул 3 болсо биздин мындай жөндөмдөргө эле байланыштуу бул виртуалдык заттар десек болот, абстрактуу заттар. Көзгө көрүнбөйт, кармалбайт, бирок ушундай дагы заттар бар экенин билебиз. Онлайн сабак уюштуруу үчүн мугалимге канча сомдук ноутбук керек? Кимдер бар? Мен бүгүн кимдер менен маектешип турам? Табигат Сатарбекова эжей. Ноутбугуңуз барбы? Жок. Ноутбугуңуз жок. Сиз ошол мындай бир онлайн сабак өтүү үчүн, окуучуларга өзүңүздүн сабактарыңызды жеткиликтүү кылуу үчүн сизге канча сомдук ноутбук керек болушу мүмкүн? Оперативкасына жакшы память да, ошого карайт элем да. Мен негизи көп программалар батыш керек да. Бааларым 20дан жогору болот болуш керек да.
деп ойлоп атасыз. Жакшы. Эң сонун мындай ойлонгондоруңуз туура. Мугалимге керектүү ноутбуктун талаптары кандай болуш керек же кайдан канча сомдон тапса болот? Бул суроолорго жооп табуунун аракетин кылып көрдүм. Бир аз изилдөөлөрдү кылдым. Ошол сиздерге пайдасы тийип калат болуш керек деп. Бул ноутбуктардын баалары тууралуу сүйлөшөбүз. Табигатты же айтып атпайбы, мисалы оперативкасын караш керек, анан памятин караш керек депчи. Бул айтып аткан нерселер ушул ноутбуктан түшүнүгү бар. Мурда компьютер менен иштеп жүргөн адамдардын же мугалимдердин айта турган сөзү албетте ошондой болуш керек. Бирок биз айткан ушул 6 нерсени иштетүү үчүн бизге ошол базардагы же дүкөндөрдөгү эң арзан ноутбуктар деле бүгүнкү күндө ишибизге жарайт экен. Ушуну карап чыктым. Оперативкасы мисалы минимум 2 гигабайт болсо деле, хард диски бир 250 гигабайт болсо деле ошол бизге жетет. Intercage дүкөнүндө, интернет дүкөнүндө ноутбуктар 20 000 сомдун тегерегинде башталат экен. Табигаты же абдан жакшы, мындай ноутбук алайын деп жүргөнү көрүнүп турат, изилдештирген. 20 000 сом тегерегинде тапса болот. Андан кийин Светофор Cage дүкөнүндө бар. Бул жерде дагы 19,5 000 сомдон башталат экен. Андан жогоруга кете берет, 200-300 000 сомго чейинки ноутбуктар бар. Андан кийин Технодом интернет дүкөнүндө болсо, ошо 13 000 сомдун айланасында башталат экен ноутбуктар. Ушул 13 000 сомдук менен бул 20 000 сомдук ноутбуктарды салыштырып көрдүм. Көп деле мындай айырмачылыгы жок. Экөө тең эле биздин ишибизге жарайт. Андан кийин Kivano Cage деген интернет дүкөнүн караштырып көрдүк. Мен караштырган дүкөндөрдүн ичинен эң арзаны ушул экен. 12.200 сомдон башталат экен. 12.200 сомго ноутбук тапса болот экен. Бирок ошол деле мына 20 000 сомдук ноутбуктай эле эң башта азыр биздин ишибизге жарашы мүмкүн. Андан кийин эми акча маселеси бар. Баарыбыз деле мисалы быйыл бир мугалим мисалы 20 000 сомго бир ноутбук ала албашы мүмкүн. Бул турган эле иш, анткени айлыгы деле канча бир 10 000 сомго жетпеген айлыгы болсо 20 000ге ноутбук алам десе, анда ал 2 айлык айлыгын бериш керек. 2 ай кантип иштей жебей жашай алабы дегендей да. Бул Инстаграмда Techno Cage деген баракча бар экен. Geçrestер биз жакта ошо бирөө ремонт баштап алган экен, тарсылдатып атат. Үйгө чейин угулуп кичине тоскоолдук болду. Techno Cage деген Instagram баракчада бул колдонулган буушный ноутбуктарды тапса болот экен. Бул жердеги баалар ошол 13 000, 15 000 сомго чейин, 7 000, 8 000 сомдон башталган ноутбуктарды көрдүм. Бул жерде деле буушный ноутбуктар мисалы 45-50 000 сомдук буушныйлар бар экен. Алар жана профессионал ноутбуктар, Adobe Premiere жана Final Cut Pro деген сыяктуу оор программаларды иштете турган ноутбуктар, бирок бизге жарай турган, жана башында айткан 6 нерсени иштеткенге жарай турган ноутбуктар бул жерде азыр 7 000, 8 000ден башталып 12 000, 13 000 сомго чейин барат экен. Онлайн сабак өтүүгө мектеп мугалимине эң жөнөкөй ноутбук деле ишке жарай берет деп жазып турбуз. Ооба, чынында ошондой. Телефон онлайн сабак уюштурууга канча сомдук телефон талап кылынат? Негизи онлайн сабак бул телефон менен уюштурулбайт. Бирок биз ошол онлайн сабак өтүүдө анан урматтуу кесиптештер, урматтуу мугалимдер ушул нерсени мындай жакшы айырмалап алсак сонун болот. Онлайн сабак өтүү менен видео сабактын айырмасы бир топ мындай асман менен жердей десек болот. Кээ бир учурда биз мугалимдер мындай кылып атабыз. Видео сабактарды даярдап туруп, аны WhatsApp'тан окуучуларга жөнөтүп коюп, мен онлайн сабак өттүм деген бир түшүнүктөр келип калып атат да кээде. Онлайн сабак деген бул азыркы ушул сиздер менен биздердин мындай жандуу түрдө
аралыктан сүйлөшүп сабак өтүүсү ушул онлайн сабак да. Мен бул сиздерге айтып турган слайдты деле видео кылып тартып туруп WhatsApp'тан жөнөтүүсөм болот эле, биз онлайн сабак өтүп атабыз деп. Жок, ал жөн эле видео сабак болуп калат. Биз ошол видео сабактарды даярдасак, бул телефон менен даярдасак боло берет. Бирок онлайн сабак уюштурууга телефон бир аз мындай өзү жеткиликтүү болбой калат. Эми ошентсе деле ноутбук менен уюштурган сабагыбызга сөзсүз түрдө телефондун тиешеси болот. Анткени окуучуларга ошол телефон аркылуу, WhatsApp аркылуу байланышып атабыз. Бизге кандай телефондор талап кылынат? Телефондун баалары деле эми ар кайсы дүкөндө, анан аймактарда ар кандай. Анан мугалимдерибиздин, биздин айлыгыбызды деле эске ала келгенде, мындай модасына карап, iPhone эң мындай жогорку модадагы, тренддеги дегендей, бренддеги ноут телефондорду ала албашыбыз мүмкүн. Айдан ачык эле нерсе мүмкүн эмес, ала албайбыз. Бирок бизге эң арзан телефон деле ишибизге жарай берет экен. Мисалы, бүгүнкү күндө мугалимдердин бардыгында эле телефон бар деп ойлойм. Баарыбызда эле бар. Бияка байланышка чыгып аткандардыкы сөзсүз бар. Байланышка чыкпай калгандардыкы деле бар. Бул боюнча дагы телефон бааларын жана бизге жарактуу телефондорду караштырып көрдүк. Бирок азырда айтканыбыздай, жеке оюмча бардык эле мугалимдерде смартфон бар. Ошол эле смартфонду колдоно берсе болот. Колуңуздагы телефонду колдоно берсеңиз болот. WhatsApp'ка кирсе, Telegram'га кирсе болду. Колдонсоңуз болот. Бирок эми бардык мугалимдердин деңгээли бирдей эмес. Кээ бирөө балким кошумча кирешеси бар, сода сатыгы бар дегендей, алар каалагандай телефонун ала берсе болот. Онлайн окутууга жарай турган телефондордун минимум баалары бул Доскредо банктан алса, минимум баалары 4600 сомдон башталат экен. Мен караштырып аткан учурда Мегакомдун дүкөндөрүндө M-Store дегендерде 6600 сомдон башталат экен. Ал эми О-Store дүкөндөрүндө, О мобилдик операторунун дүкөндөрүндө 6000 сомдон тегереги менен башталат экен. Албетте бул баалар аймактарга жараша да өзгөрүшү мүмкүн, анан сиз карап аткан учурга дагы жараша өзгөрүшү мүмкүн. Жана агай бизге ушинтип айтты эле, анан ал алдап коюптур көрсө эмес, балким мен айтып аткан, мен карап аткан учурда баалар башка болушу мүмкүн, сиздер карап аткан учурда да башка болушу мүмкүн. Анан телефон сатып алууда аймактар, айрыкча эми Жумгал району, ошол чайектен барып эле баса калып магазинден биринчи эле телефонду ала бербей, ошол бааларын карап, биринчи ошол интернет дүкөндөрдөн издештирип көрүп, мүмкүн болсо ошол Бишкектен эле заказ кылып, анан алдырсаңыздар болот. Мисалы, Бишкектеги интернет дүкөндөр азыр кайсы гана регион болбосун бардыгына мындай салып жиберет таксиден. Таксинин акчасына 100 сом кошуп өзүңүз алып алсаңыз болот. Бир айлык чексиз интернетти кантип жана канча сомго туташтырсак болот, коштуруп алсак болот. Эми Бишкекте, Ошто, чоң шаарларда мүмкүнчүлүктөр кененирээк, интернет таратуучу тармактар көп. Бизде Жумгалда мен билгенден бир эле Кыргыз Телеком бар. Бул жана линия менен интернет таратып берүүчү, андан башка жок. Бул боюнча дагы өлкөбүздө интернет таратуучу негизги чоң тармактарды жана мобилдик операторлордун бир айга чексиз интернет камсыздоолорунун бааларын караштырып көрдүк, салыштырып көрдүк. Аларды да көрсөтөбүз. Бул баалар региондорго жараша дагы арзаныраак болуп калышы мүмкүн. Бирок эмне болгон күндө дагы быйыл мугалимдерибиз чексиз интернет менен камсыз болуп алса абдан жакшы болот. Баягы жана түшүнүктөн чыгыш керек болуп атат да. Мынча сом салдым эле, мынча гигабайт берди эле, анан түгөнүп калды. Анан мегабайтым болгондо сабак өтөйүн. Тинежей мени кыйнабай туруңуз, мегабайтым жок, сабакка катыша албай атам деп, мындай башка шылтоолорду айтпай, быйыл башка жылдардан өзгөчөлөнүп ошол чексиз интернетти аракеттин кылышыбыз керек. Интернет коштуруп алуу боюнча да төмөндө берилген сайттар аркылуу кайрылуу кылып коштуруп алса болот. Жана мобилдик операторлордун дагы сайтына катталып коюп, жеке кабинет аркылуу тарифтерди өзүңүз алмаштырып же өзүңүз кошуп,
мындай өзүңүз башкарып турсаңыз болот. Мүмкүн болушунча ошол мындай изденген. Эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, азыр мисалы Ошкадан бир 5 сом акча жедирип жиберсеңиз, аны тактап алайын деп Ошкага чала турган болсоңуз, жана 0707 операторго чалсаңыз, жок дегенде сизди жарым саат күттүрөт. Көпчүлүк адамдар жарым саат күткөндөн мындай неме кылып эле, тажап эле, мейли чеми деп таштап коет. Же болбосо тарифин алмаштыра албайт, чалса оператор албайт дегендей. Эгер сиз ошол ООнун өзүнүн сайтына кирип жеке кабинетке катталып койгон болсоңуз, тарифти ал жерде өзүңүз өзгөртүп ала бересиз, каалагандай кылып. Эми карантин бүтпөй койбойт. Кудай буюрса бүтөт. Карантин бүткөндөн кийин деле мындай изденүү менен сабагыбызды улантып турсак, видео сабактарды дайыма тартып турсак, окуучулардын изденүүсүнө жана мектептеги берилген билимибизден тышкардагы кошумча билим алуусуна биз чоң бир салымды кошкон болот элек. Онлайн сабак өтүү боюнча негизи түштүк региону Ош, Баткендик мугалимдер бизге караганда бир топ мындай алдыга кетип калды. Бирок тилекке каршы жанагы интернет айдыңында кыргыз тилдүү материалдарды таба келгенде көпчүлүгү ошол мындай түштүк диалекти менен сүйлөнгөн сабактар болуп калып атат. Мындай бир таза кыргызча сүйлөгөн, мындай туура маалыматтарды берген биздин мугалимдерибиз дагы көбүрөөк сабактарды уюштурса абдан жакшы болот эле. Өзүңүздөр билесиздер, окуучулардын көпчүлүгү эле сиздер онлайн сабакты даярдабасаңыздар деле алар үйүнөн интернет аркылуу билим алуунун аракетин көрүп атышат. Бирок көпчүлүк эле окуучуларыбыз эмне кылып атат? Тилекке каршы орусча үйрөнүп атышат. Бул жерде мындай биз өтө пассивдүүлүк кылып атабыз. Бул жердеги биздин негизги милдетибиз, биздин мойнубузга минген негизги милдет бул ошол окуучуларга каяктан болсо дагы сиздин сабагыңызды таба тургандай кылып шартты түзүп берүү. Мектептеги 5 саат, 6 саатыбыз менен чектелбешибиз керек. Ал бизге биздин окуучуларыбыздын деңгээлин, биздин мамлекеттин деңгээлин көтөрүүгө ал жетпейт, ал аздык кылат. Жакшы жери интернеттеги сабактардын, интернетке койгон сиздин материалдарыңыздын бир артыкчылыгы мектепке бүгүн барып 5 саат өткөн сабагыңызды эртең кайра параллель класска өтө турган болсоңуз, кайра эле ошону какшанып дагы сүйлөйсүз. Интернет тармагына сиздин бир жылдык окуу планыңызда канча сабагыңыз бар, ошону кыска нуска кылып туруп, бардыгын бир сабак кылып тартып туруп, 5 мүнөт, 10 мүнөттүк сабак кылып тартып туруп интернетте каналыңызга киргизип койсоңуз, бул өмүр бою токтобой сүйлөй берет. Сиз чарчап сүйлөй албай калганда деле ал сабактарыңыз сүйлөй берет. Мүмкүн болушунча ошол жакшы мындай сапаттуу сабактарды, видео сабактарды даярдап интернетке киргизүүнүн аракетин көрүшүбүз керек, урматтуу кесиптештер. Бир айлык чексиз интернетти кантип жана канча сомго коштуруп алабыз? Сиздерге суроо. Кимден сурайбыз? Гүлшат эжейди сурадык, Табигат эжейди сурадык. Чолпон эжей. Интернетиңиз канча сомдук? Мен интернетим бул бир айлык чексиз интернет Кыргыз Телеком тарабынан кошулган. Бул Wi-Fi ошо таратуучу аппарат менен кошулган. Бул аябагандай жакшы көп интернет колдонууга мүмкүнчүлүк түзүп берди. Балдарым дагы онлайн окууга көп жардамын берип жатат. Канча сом төлөйсүз бир айга? Бир айга 750 сом төлөйм. 750 сом. Кыргыз Телеком бир аз кымбаттап окшойт, Бул Кыргыз Телекомдун деген өздөрүнүн эмелери да бар экен, мындан кымбаты да бар экен, мындан арзаны да бар экен. Мындан арзаны бар, Анан мен мындан 450 сомдугу бар экен, мен орточосун тандагам да. Жакшы. Эми сиз кайсы айылда жашайсыз? Ошону айта кетиңиз. Чаек айылында жашайм. Чаекте болсо сизге мүмкүнчүлүк көбүрөөк экен, анткени айыл жергелеринде мисалы Чоңдөбө, Таштөбө,
биздин айылдарга жакшы жете элек интернет. Алар болсо мобилдик операторлордун интернетин колдонушу керек болуп атат. Сиз айтып аткан нерсе мына. Кыргыз Телекомдун мен караштырганда, эми мен Бишкектен караштырдым, минимум баасы 600 сом экен. Муну жана да айткандай, сиз айтып атасыз, чайыкта 450 сомго тапса болот экен, Бул бир айга чексиз кош берет, мунун интернеттин ылдамдыгы бир аз төмөнүрөөк болот. Сиз 700 төмөнүрөөк экен. Ооба, сиз 750 сомго тандап алгансыз, бул өзүңүз үчүн жана үй бүлөңүз үчүн да кызматын кылып атат. Эң сонун, жакшы. Эми сиз муну мындай дейсиз да, Чолпон эжей. Мен 600 сомго үйүмө интернет коштуруп алдым дебейсиз. Быйыл башка жылдардан айырмаланып, ошол айлыгыңыздан 600 сомду өзүнчө бөлүп туруп сиз төлөйсүз. Балдардын билим алуусу үчүн 600 сом төлөп атам мен айына депчи. Мындай ойду немени бул жака фокус кылып койсок, билим берүүгө, ошондо мына сиздин билимге кошкон салымыңыз ошол болот. Үйүнө интернет коштуруп алгандар өтө көп. Мугалим эместер деле коштуруп алды. Эмне? Көңүл ачыш үчүн. Балдарым YouTube'ду көрсүн дедим. Анан өзүм деле кечке YouTube'ду көрөм, анан акча түтпөйт экен, безлимит коштуруп алдым деп жыргап атышат да. Жок, биз өлкөбүздүн билим берүүсүнө салым кошол деп айына 600 сомдон төлөп атам дейсиз. Эң сонун. Туура. Мегалайн, Хомлайн, Акнет деген сыяктуу бул Борбордогу, анан Ош шаарындагы болгон интернет таратуучулар Борборго жакыныраак шаарларга берет экен. Мегалайнда минимум 800 сом, Акнетте 990 сом. Мен бизге көп тиешеси жок, бирок маалымат катары айтып атам. Андан кийин мобилдик операторлорго өтөбүз. Бул мобилдик операторунда 790 сомго бир айлык чексиз интернетти кош берет экен. Анан мындай бир маселе бар. Өзүңүздүн сим картанын эле тарифин алмаштырып алсаңыз болот. Бир жылга коштурам десеңиз кичине жеңилдик берет экен. Бирок мобилдик операторунун интернеттин коштуруп алгандан кийин телефонуңуздан Wi-Fi тарата албай каласыз. То есть ноутбуктарга, телефондорго таратпай калат. Муну дагы ошондон жок дегенде ошону кошуп алсаңыз, кайра өзүңүздүн ноутбукка интернет таратып берүүнүн жолдорун үйрөтөбүз буюрса, мындай кошумча акча төлөбөстөн 45 сомду ушундай кылып кылат. Айгүл эжей Иса кызы кол көтөрүп атат. Сүйлөй бериңиз, Айгүл эжей, сизди угатабыз. Айгүл эжей? Кол көтөрүп коюп, кайра уялып калды окшойт дейт. Онун интернети бул 790 сом, андан Мегакомдуку 800 сом, 10 сом кымбатыраак. Тинатин эжей, микрофонуңузду ачып жаңырып калды. Болду, азаматсыз, эң сонун, чоң рахмат. Мегаком 800 сом, бирок 3 айга коштурсаңыз арзандатып берет экен, 2100 сом кылып. Мунун бир минус жери, бул тарифти алам десеңиз, сизге жаңы сим карта беришет экен. Өзүңүздүн номерди коштура албайт экенсиз. Бул жагы минус. Балким сиз номериңизди өзгөрткүңүз келбеши мүмкүн дегендей. Билайнда бар экен интернет. Ушул шилтемелердеги супер безлимит, анан для роутеров деген сыяктуу тарифтердин аттары да бар экен. Бирге унлим деген бар экен Билайндыкы. Бул 650 сом экен. Муну байкасаңыздар, бир айга деп жазбаптыр. 4 жумага экен. 7 күндөн эсептеп 4 жума 28 күндө бүтүп калат. Бул толук 30 күндө эсептебейт, 31 күндө эсептебейт. Ошон үчүн кээ бир айлар мисалы 5 жумага жакын болуп калат, тиягына биягына ошуп дегенде, ошондойлордо көбүрөөк алдатып коюшуңуз мүмкүн. Албетте бул жазылгандар эң акыркы варианттар эмес, жана да айтканыбыздай, бул эң минимум баалары. Балким дагы мындан арзаныраак тарифтер чыгып калышы мүмкүн, мындан кымбатыраактар чыгып калышы мүмкүн дегендей издештирсе мүмкүнчүлүктөр көп. Чөнтөгүңүзгө жараша булардын дагы жакшыраагын коштуруп алсаңыз болот. Жана жашаган аймагыңызга жараша дагы баалары өзгөрүп кете берет.
Гүлнур эже, эмейлдарыңыз барбы? Ооба, бар. Азаматсыз бар экен, жакшы. Анекдот айтып бердим эле мурунку сабакта. Сиздерге да айтып коеюн. Microsoft Office деген мекеме бар, баарыбыз эле билебиз, мына Windows'ун колдонуп атабыз, жана Microsoft Office деген Word, Excel'дерин колдонуп атабыз. Ошол Microsoft Office компаниясына канча жыл мурда бир жигит жумушка кирейин деп барган экен. Анан барса, жанагы секретарша кат чыгып, анын ар кандай данныйларын жазып алып, анан эң акыркы бөлүгүндө дейт, email адресиңиз барбы деген жери бар экен да. Анан десе тиги жигит айтат экен, менин email адресим жок эле. Десе, анда тилекке каршы сизди жумушка ала албайбыз дейт. Ал жерге пол жугуч болуп жумушка кирген аткан экен да, тазалыкчы болуп. Анан жумушка кире албай, настроениясы жок чыгып, кыйып ишке чыгып, чөнтөгүн караса акыркы $30 бар экен. Анан ошол $30 барып, бир жерден помидор сатып алат экен. Анан шаардын ичине кирип, бир борбор жерге барып, баягы колундагы помидордун бир аз кымбатыраак сатат экен. $50 дейт балким. Анан бир аз көзү ачыла түшөт экен. Деп экен, ушинтип деле иштесе болот экен. Акыркысы эле болуп кетти деп анан эртеси баягы $50 көтөрүп алып дагы шаардын четинен алып келип сатат экен. Ошентип абдан өнүгүп, чоң бир магазин ачып, дагы иштерин өнүктүрөйүн деп анан бир күнү жана маркетолог дегенди жалдайт экен. Маркетолог баягы бизнесин изилдеп, нар жагын карап, бер жагын карап, таң калып, дейт, укмуш дейт, сиз укмуш болуп кеттиңиз. Эми дейт, сиздин дейт, билесизби дейт, электрондук дарегиңиз болгондо, email дарегиңиз болгондо, мындан да кыйын болмоксуз депчи. Десе, баягы бала күлөт дейт, билем депчи, билем дейт. Email дарегим болгондо мен Microsoft'то пол жууп жүрөт элем деп. Анын сыңарында эми балким кээ бир адамдарга email дареги жок болгондугу бир мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө биздин email дарегибиз болбосо болбой калат. Кабардар болбой калабыз кээ бир нерселерден. Кээ бир нерселерге мисалы жөнөкөй эле ошол YouTube каналды ача албайбыз, email дарегибиз болсо. Ошол Zoom'га каттоодон өтө албайбыз, email дарегибиз болсо. Email дарегиңиздер бар, ар бириңиздердики бар, билем. Анткени Android телефон колдонгон ар бир адамдын email дареги бар. Бирок көпчүлүгүбүз ошону колдонбойт экенбиз. Эми мындан ары аны активдүү колдонушубуз керек. Аны кантип колдонобуз? Email дареги кантип колдонобуз? Эгерде почтаңыздын паролун унутуп калсаңыз, кантип ордуна келтиресиз? Же такыр жок болсо кантип ачасыз email дарегти башынан ачкыңыз келсе? Бул мисалы ушул пароль дагы бүгүнкү күндө өтө мындай бир оору болду. Туугандар эки күнүн биринде эле телефон көтөрүп келишет. Мунун паролун унутуп калдым. Мунун email деп атат, эмне жазам деп. Мына ушулар боюнча дагы суроолорго ушул 5 күндүн ичинде жооп алабыз. YouTube. Ким менен сүйлөшөбүз бул жерде? Кимден сурайбыз? Кимдин YouTube каналы жок кана? Меники жок. Мен жак эле кирдим. Жумашева Бермет эже. Сиздин YouTube каналыңыз жокпу? Жок. Ачайын деп атасызбы? Буюрса, окуудан кийин үйрөнүп Ушул окуудан кийин эмес, ушул окуунун ичинде YouTube каналыңызды ачып, жок дегенде мындай бир 3 секундалык жылмайган бир видеоңузду чыгарышыңыз керек. Ай, урматтуу окуучулар, мен эми биякта болом деген бир эки ооз сөзүңүз менен окуучулар сизди 24 саат, то есть сиз 5 саат сабак берип кетип калгандан кийин издебеш керек да окуучулар, таппай калбаш керек. Бермет эже каяка кетти, жок, Бермет эжейден муну сурайт элем дебеш керек. Сизди 24 саат бир жерден көрүп турушу керек да, эң жакшы. Буга мүмкүнчүлүк ушул YouTube канал. Түшүндүк. Рахмат Бермет эже, рахмат. Ошо түшүнгөнүңүздөр сонун, бизге ошол мындай мотивация берет, ошол мотивация бизге абдан кубандырат. Биз буга чейин YouTube'ду эми баарыбыз эле билесиздер, бош убакытты баарын жеген, үйдө бири-бирибизди жаман көрүп эле YouTube'дан эле чыкпай калды деп. Кечиресиздер, мен сиздердин микрофондорду өчүрүп коюп атам. Керек болгон учурда кайра иштетип алсаңыздар болот. Саясат менен эле шоу бизнестин эле тармагы сыяктуу көрүп келгенбиз буга чейин. Мындай сөздүн ачыгы эле ушул. Көрсө, мисалы ар бир мугалим же ар бир мектеп мындай окутуу үчүн, онлайн окутуу үчүн атайын платформа иштеп чыга албайт экен. Бул өтө кымбат. Мисалы,
Биз онлайн бир окуу платформасын иштеп чыкканбыз. Мунун чыгашасы бир 3,5–4 миң доллардын башын жуткан да. Биринчи баштапкысында эле. Демек, андай кылып ар бир мектеп же мугалим ача албаган үчүн YouTube, ушул YouTube мугалим үчүн дагы, мектеп үчүн дагы, окуучу үчүн дагы даяр окуу платформасы экен, онлайн окуу платформасы экен. Биз бардык сабактардын баарын сонун кылып тупый ичине киргизип койсок, аларды кантип кайсыл учурда окуучуларга жеткирерибизди билсек, шилтемесин таратканды билсек, анда болду, биз үчүн проблема жок, эң сонун. Даярдаган сабагыңызды же өтүлгөн сабагыңызды YouTube каналыңызга киргизип койсоңуз, бул сиз үчүн чеги жок сактоочу диск болуп берет дейт. Флешкам толуп калды дебейсиз, компьютерим толуп калды дебейсиз, вирус кирип кетпейт, эчтеке болбойт. Жана өтүлгөн сабактар эч качан жоголуп кетпейт. Эң жакшысы сабакка мына бүгүн мисалы Турат деген бала сабакка катышпай калды эле, ал кечинде сиздин сабагыңызды шашпай отуруп көрүп алат. Бактыгүл эжей бар экен бул жерде. Мисалы Бактыгүл эжей класста Бактыгүл эжейди окуучулар минтип айта албашы мүмкүн. Бактыгүл эжей, мону мен түшүнбөдүм, дагы бир кайталап коюңузчу деп айта албашы мүмкүн. Кээ бир окуучулар тартыныпчы, уялып. Досторунан уялар, мугалимден уялар. Бир жолу сурайт, Бактыгүл эжей кайталайт, дагы түшүнбөй калса, экинчисин, үчүнчүсүн дагы сурай албайт да. 3 жолу сураса, анысы деле мугалим нерви чыдабай кетет да. Койчу анан кандай немесиң түшүнбөгөн. 3 жолу айттым го деп үйөбүз да. YouTube'ду болсочу, шашпай, раматылык чубак айткандай, жан баштап жатып алып, кайтала Бактыгүл эжей деп, кайра башынан 10 жолу кайталатып көрөт. Эң жакшысы ошол. Ал тургай, YouTube'дун мыкты тилин таап алсаңыз, YouTube'дан киреше дагы табууга болот экен. YouTube'дан керек болсо, ошол сабактарды өткөнүңүз үчүн, ошолорду мындай дайыма туруктуу караганыңыз үчүн YouTube сизге акча төлөп берет экен. Муну ишенип коюңуздар, YouTube'дун төлөгөн акчасы, эгерде мындай жакшы бир деңгээлге чыгып алган болсоңуздар, сиз өзүңүздүн эле мектептин окуучуларынын деңгээлинде эмес, республикалык деңгээлде бардык окуучулар пайдалангыдай сонун сабактарды чыгарсаңыз, сиздин YouTube'дан тапкан акчаңыз мектептен төлөгөн акчадан бир топурда өйдө болот. Акыркысы бул Zoom. Негизи онлайн сабак өтүү үчүн көптөгөн колдонмолор бар. Мындай Zoom'дан башка толтура, любой түрүн таап алып өтө берсе болот. Бирок ошолордун ичинен мугалим үчүн дагы, окуучу үчүн дагы эң мындай ыңгайлуусу ушул Zoom колдонмосу экен. Муну бир канча тажрыйбадан улам, абдан мындай изилдештирип көрдүк. Google'дун Meet дегени бар, дагы Stream дегендер бар, толтура эле бар. Аларды деле бир катар колдонуп көрдүк. Бирок ошолордун ичинен ушул Zoom эң ыңгайлуусу экен. Албетте бул колдонмо негизи акылуу турат, платный, сатып алыш керек. Бирок мындай жеке колдонууга, мага окшогон бир мындай жөнөкөй бир мугалим колдонууга же 100 адамга чейинки адамдарды кошуп алып сабак өтүүгө, биздин мектептеги жана академиялык саатыбызга эң ылайык келет. Zoom 40 минутта убакыт берет, биздин сабак 45 минутта. Онлайн сабак өтүүдө 40 минутта өтүп койсоңуз деле бул чоң ийгилик. Сабагыңызды жаздырып койсоңуз болот дейт. Даярдаган слайдыңызды экранга чыгарып көрсөтүп берсеңиз болот дейт. Мындай кылып, сабактын сиздерге болуп аткан сабак жазылып атат. Сабак бүткөндөн кийин бул видеону кайра мен бир аз иштеп чыгып туруп, этек башын түздөп, деген кереги жок жерлерди кесип салып дегендей мисалы, туура эмес же окшошпой калган жерлерин кесип салсак болот, же башка дагы мындай музыка коштоп койсок болот, эффекттерди коштоп койсок болот. Сабагыбызды жаздырып алып, кайра YouTube'га чыгарып, окуучуларга жөнөтсөк боло берет. Ар бир окуучуну сурасаңыз болот. Мисалы мен сурап атпайм бул жерден, Бактыгүл эжей деп атам, Кинатин эжей деп атам, ошол сыяктуу кылса болот. Тынч отургула деп урушуп отурбайсыз. Тынч отур, эмне сүйлөп атасың дебейсиз. Кыйналбастан
бардығын үнін басып саласыз да, сабағыңызды тынч өтіп алып, андан кейін анан кайтарым байланышка келгенде окуучуларды сурай турган болгондо, ар биринин үнүн өзүнчө чыгарып алып сурасаңыз да болот. Же болбосо баарынын үнүн чыгарып коюп кашка кылып сурай берсеңиз болот, мындай. Мунун баары сиздин колуңузда. Мындай окуучуга жаман жакшы көрүнбөйсүз. Мындай өзүңүз каалагандай башкарасыз да классыңызды. Бул колдонмо тууралуу да сабактарыбыз бар. Аларды көрсөңүз болот. Кудай буйрса алдыда ар бирибиз мындай практикалык жүздө аткарып көргөнгө, уюштуруп көргөнгө, жаздырганга, керек болсо дароо YouTube каналдарыбызга чыгаргандын аракетин көрөбүз. Эң башта биринчи YouTube каналга видео сабактарыбыз чыгып атканда мындай эч кандай бир уялыштын, тартынычтын кереги жок. Анткени мындай сразу эле идеальный кылып коюш бул мүмкүн эмес. Акырын-акырындан боло турган нерселер. Урматтуу кесиптештер, коллегалар, барыңыздарга рахмат. Сиздер менен мен Алыбаев Турат Аманбекович болдум. Бул слайд үчүн эле бүтүп атат, сабак бүт эле. Азыр дагы бир аз кайтарым байланыш тууралуу сүйлөшөбүз дегендей. Кыргыз тили мугалими болом негизи. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо боюнча адисмин. Көп жылдардан бери даярдап келем. Хан Академик Кыргыз деген онлайн акысыз мектеп бар. Ошол мектептин уюштуруучуларынын биримин, Proofreader деп коет экен. Upgrade онлайн окутуу платформасынын негиздөөчүлөрүнөн. Ошол жердеги кыргыз тилчи мугалим болом. 2017-жылдан бери онлайн сабактарды уюштуруп, ошол компьютердин маңдайында кашанып келатабыз. Эң негизгиси ошол үйрөнгөндү үйрөнгөн адаммын. Онлайн университет деген бар азыр. Үйрөнгөндү үйрөтөт. Ошол жердин студенти болом. Жана да айтканымдай, азыркы күндө дагы ошол кайра дагы башка бир экинчи бир кесип менен алек болуп, программированияны үйрөнүп атам, программистмин азыркы учурда. Сайттарды жасап калдык, платформаларды жасап калдык. Android'ке тиркемелерди жасоонун аракетин көрүп атабыз дегендей. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Бул менин эмблемам. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Эч качан мындай билим берүүдө окуучуларга бир нерсени үйрөтүүдө эч качан мындай артка кайтпаңыздар, тайсалдабаңыздар. Биз мектептерди кыдырганда, мугалимдер менен жолугушуу кылганда, мугалимдерде кандай көйгөй бар деп сурасак эле мынтип айтат. Бизде окуучулар тоотпой калды дейт. Тоотпойт дейт. Адам катары көрбөй калды дейт. Биринчи эң көп айтылган проблема ушул. Анан экинчи проблема азыркы балдар китеп окубай калды дейт. Кошуласыздарбы? Гүлшат эжей? Сиздердин бүгүнкү онлайн түшүндүрмөңүздөр жакшы болуп атат. Чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Ушундай жумгал жергесине ушундай жардам кылып кол деп ушул окууну уюштуруп атканыңызга ыраазычылык. Ишиңизде ийгилик болсун, ден соолук болсун. Анан менде мындай суроо берилип атат сизге. Жалпы республикалык тест. Суроону сактай туруңуз, менин суроомо жооп берип коюңуз. Окуучулар тоотпой калды дейт. Анан китеп окубай калды дейт. Ушуга көз караш. Мындай да, мен өзүм Жумгар райондук билим берүү бөлүмүнүн методистмин, бирок мектепте да сабак берем. Андан бери Калакиев атындагы орто мектебинде кыргыз тили адабиятчы мугалиммин. Бул жерде кээ бир учурларда эми окуучуларды уюштура билиш керек мугалим. Сабакты уюштура билсең, сабакка окуучуну кызыктыра алсаң, окуучулар угат, көңүл бурат да. Анан биз баягы көнүп калган стандарттуу сабакты өтө берсек, ал окуучулар тажатма болуп калат да. Анан ошол себептен алар көңүл бурбай коюшу мүмкүн да. Анан биз ошо сиз айтып аткандай эле күнүгө жаңылан окуп туруш керек деп атпайсызбы? Ошондой эле сабактын ар бир методикасын окуп турушубуз керек. Анан окуучулардын өзүнүн көңүлүн бурдурганга, ошол ар бир окуучунун психологиясын таап иштегенге мугалим үйрөнүш керек да. Ошону устатып болуш керек. Ошондо гана мугалим окуучуну көңүл бурдура алат, уктура алат. Бир убакта мугалим энедей мамиле кылыш керек, бир убакта досундой. Бир убакта мугалим болуш керек. Азыркы учурда биздин окуучуларыбыз ошол нерсе керек да окуучуларыбызга. Анан рахмат. Мен деле сабак берем мектепте, бирок
Кудайга шүгүр окуучулар менен жакшы тил табыша алабыз. Айтканыбызды угабыз берерсиң. Эми сиздин суроого келели. Менин суроом сиздерге, мен өзүм кыргыз тилчи мугалим болгондуктан жана сиз айтып атпайсызбы, жалпы республикалык тест түрлөө боюнча даярдачу адисмин деп. Ошо тестке даярдансак болобу сизден? Болот, албетте. Бул боюнча анда өзүнчө так сүйлөшөбүз, WhatsApp'тан жазышсак болот. Азыр мен сөзүмдү уланта берейин. 2012-жылдан бери ушул окуучулар бизди тоотпой калды, китеп окубай калды деген тематиканын үстүндө изилдөөлөрдү жүргүзүп келем. 2013-жылы Чаекте Таттыбек Турсунбаев атындагы мектепте онлайн изилдөө жүргүзгөм аралыктан. Ал кезде мен өзүм Таласта иштейт элем, ошол жактан жатып Таттыбек Турсунбаеванын окуучулары менен онлайн түрдө байланыш жүргүзүп изилдөө кылганда ошол жылдардан берки тажрыйбадан улам билем. Ошондо да бир окуучунун айтканы такыр эсимден кетпейт. Сабак учурунда ал онлайн болуп интернетте отурат. Ал кезде агент деген бар болчу, WhatsApp деген жок. Анан жазып атам да, кагылайын окуучу, баланча сен азыр сабакта болушуң керек эмеспи десем. Агай, негизи мен сабактамын. Биз математикадан азыр текшерүү иш жазып атабыз дейт да. Контрольный жазып атабыз дейт. Таттыбек Турсунбаев орус мектеп. Анан сен бул агентте отурасың, бул жагы кандай болуп калат? Мугалим телефонду албайбы, уруксат берип коебу десем, эми ал негизи албайт деле, анан алса деле мунун ичинде мен эмне жазып атканымды билбейт да. Мен окуучуларга азыр контрольныйдан жардам берип атпаймынбы дейт да. Карасаңыз мындай негизи түрк элинде бир макал бар. Окуучудан мугалимге, анан аялдан эркекке сабак болбойт деп айтышат да, бул макал. Анан ушул макалдан улам мен ушул окуялардан кийин да мындай ойлонуп калдым да. Бүгүнкү күндөгү окуучулар өзүн бизден билимдүү сезет. Кошуласыздарбы? Анткени ушул карантинде даана байкалды. Кээ бир мугалимдерибизди онлайн сабак өткүлө десек, эптеп жанагы телефондогу анча-мынча колдонмолордон, иншоттордон бирдемелерди сүйлөмүш болуп, аны кайра ошол видео сабакты окуучуларга жасатып, аны WhatsApp'тан жиберип коюп, анан мен онлайн сабак өттүм деген учурлар көп кездешпедиби? Өзүңүздөр абдан жакшы билесиздер муну. Ушундай учурлардан дагы жакшыраак билсек болот. Окуучулар бүгүнкү күндө алар өздөрүн бизден билимдүүрөөк көрүп аткан учурда. Келгиле кагылайын, урматтуу агартуучулар. Кыргызстандын билим берүүсүнө салым кошо турган, дүйнөлүк деңгээлдеги эң күчтүү бир мындай илим поздорду чыгара турган мугалимдер катары биз ошол нерсени жоёлу. Эмне үчүн бизге бүгүн онлайн сабакты мыкты өтүүнүн зарылчылыгы келип чыгып атат? Биз ошол окуучулар билген нерседен көбүрөөк нерсени билгендин аракетин жасайлы. Муну келип сиздерге эч ким окутуп бербейт. Сиздерди келип эми эч ким даярдабайт. Сиздер өзүңүздөрдү даярдап, изденген, үйрөнгөн мугалим болушуңуздар керек. Бир окуучу керек болсо телефонунан, WhatsApp'ында бир проблема болуп калса, ал башка досуна эмес, мугалимине келиш керек. Уялбайлы, эжей, агай, анткени башка вариант жок да. Анын ошол телефон бузулуп калганын оңдоп бергенге башка вариант жок, мугалимге келиш керек. Агай, эжей, мен могул жер мындай болуп калды, көрсөтүп бере аласызбы депчи. Ал өзүн ошондо анан сизден төмөн сезип, баягы биз билесиздерби, мугалим келатканда жашынып калат элек. Биз мугалимдин алдынан кыя өтпөйт элек, мугалим менен айтышпайт элек, биз мугалимди сыйлайт элек деп айтабыз го. Мына ошондо дагы биздин окуучулар, сиздердин окуучулар алдыңыздарда ошондой болот, кыя өтпөй калат. Бир аз мындай алардан өйдө тепкичке чыгалы, урматтуу кесиптештер. Эми бул мындай бир эле себеби сөзсүз ушул эле деген нерседен алысмын. Ушинтип калсаңар эле окумуш болуп кетесиңер деген. Бирок бул дагы негизги факторлордун бирөө болуп атат бүгүнкү күндө. Эми бул бир канча жылдык, 7-8 жылдык изилдөөлөрдүн негизине таянып айтып атам. Ошолорду көргөндөн кийин өзүм дагы бир аз изденүүнүн аракетин көрдүм. Башында да айткандай, мен Койрочук айылынан Абла Сулаймановдон бүтүргөн,
Мен деле ошол көпчүлүк окуучулар сыяктуу эле эч нерсе билбей эле университетке баргам, асмандан түшө калган жокмун. Анан кийин иштеп баштагандан кийин ошол билбеген нерселерибиздин запкысын көп тарткандан кийин анан ошол изденүүнү үйрөндүк, үйрөнгөндү үйрөндүк. Сиздерге дагы ошол үйрөнгөндү үйрөтөйүн деген эле маселе. Бул жерге ошол Zoom'ду кыйын билип кеткен үчүн сиздерге муну үйрөтөйүн деп келип аткан жокмун. Кыргызда жакшы нерсе бар го, чукулап үйрөндүм дейт го, Ошол чукулап үйрөнгөндү үйрөнүшүбүз керек болду, урматтуу кесиптештер. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Бүгүн сиздер ошол жанагы Чыңгыз Айтматов атабыздын биринчи мугалиминде Дүйшөн кандай кыйынчылыктарды тартса, дал ошондой кыйынчылыктарды тартып атканыңыздарды мен абдан жакшы билем. Дүйшөндүн өзүнүн тапкан анча-мынча жанагы талканы, наны же өзүнө же окуучуларына жетпей, алардын курсагын тойгузуштун кошо аракетин көрүп, эптеп бир сарайды таап алып, мектеп кылып окутуп, ал жерди жылуулап, мындай башкача бир форматтагы кыйынчылыкты тарткан болсо, биз бүгүнкү күндө балдардын руханиятындагы, ичиндеги болуп аткан кемчиликтерди толтура албай, биздин тапкан өзүбүзгө топтогон руханиятыбыз аларды тойгузбай же өзүбүздү тойгузбай, бир аз кыйынчылык тартып турган чагыбыз. Дүйшөн кандай азаптар тартса, биз да ошондой азаптарды тартып атабыз. Бирок Дүйшөн алтын айларды чыгарган болсо, биз дагы алтын айларды чыгарабыз, профессорларды чыгарабыз. Биздин профессорлар, Кыргызстандын деңгээлиндеги профессорлар бизге жетпейт. Сиздер райондун алдыңкы мугалимдери болбоңуздар, сиздер республиканын алдыңкы мугалимдери болуңуздар. Мектептин алдыңкысы болгонуңуздарга сыймыктанбагыла, райондун алдыңкысы болгонго сыймыктанбагыла. Бул жетпейт. Силер республикадагы көзгө басар мугалимдер болгула. Мун үчүн сөзсүз эле жанагы жыл мугалимин жеңип алыштын эч кандай кажети жок. Сиз интернеттеги берген сабактарыңыз менен керек болсо сиздин сабагыңызды окуучу эмес, мугалим колдонушу керек. Гүлшат эжей кыргыз тилден Баткенде сабак берген бир мугалим сабагын өтүп туруп, сиздин видеоңузду аягында көрсөтүшү керек, 5 минутталык видеоңузду. Ай, балдар, моуну көрүш керек экен депчи. Мына ушул жакшы сабак өтөт экен деши керек. Ошондо сиз республиканын алдыңкы мугалими болгон болосуз. Тети Ысык көлдүн Караколунун бир айылында, билбейм, Таластын Кара Буурасынын бир айылында, Баткендин Лейлегинин бир айылында, ар бир жерде сиздин окуучуларыңыз, сиз билбеген окуучуларыңыз көбөйүшү керек. Ошондо сиздин колуңуздагы окуучулар ошол окуучулардан жогорку деңгээлде болуп чыгат. Эми сиз республиканын мыкты мугалими болсоңуз, сиз чыгарган окуучулар дүйнөлүк ареналарда семинар бере турган. Дүйнөлүк ареналарда Кыргыздын желегин көтөрүп, Кыргыздын атын чыгарып сүйлөй турган окуучулар ошондо чыгат. Биз кичинекей максаттар менен жүрө берсек, мен мектептин алдыңкы мугалимимин мени директор жумуштан кетире албайт деп жүрө берсек, анда кайра эле ошондой окуучуларды чыгарабыз, өлкөбүздүн абалы көп деле өнүкпөйт, көп деле алдыга жылбайт. Анда ушул жашообузга ыраазы болуп, дагы деле ошол жегиштер, мегиштер болуп, дагы эле кайра ошол саясат, бир президент бирөөсүн кубалап, кайра эле ошонун досу президент болуп, ушундай эле жашоону уланта беребиз. Жок, бизге мындай жашоонун кереги жок. Бизге эң жогорку деңгээлдеги дүйнөлүк алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулуп, ошолор менен ат салыша турган, ошолордун жанында тең тайлашып сүйлөй турган илимпоз, билимпоз балдарды чыгарышыбыз керек. Ошондо өнүгөт мамлекет. Жакшы президентти шайлап коюу менен өнүкпөйт. Бир президенттин колунан эмне келет? 15 мугалимдин айлыгын көтөрүп бергенге жарабайт. Мамлекеттин бюджети жетпейт, өзүнүн мээсиндеги бюджет жетпейт ага. Биз качан илимдүү, билимдүү балдарды көп-көптөн чыгарганда, менин жалгыз чыгарган окуучуларым ага жетише албай атат. Бар, Кудайга шүгүр, менин чыгарган окуучуларым аякта биякта Кореяда, Америкада билимин алып, мындай дүйнөлүк деңгээлде көзгө көрүнүп келатышат. Бирок алардын жалгыз эч нерсеге күчү жетпейт экен. Биз баарлайлы, локомотив бололу. Мен бүгүн 10 мугалим менен могул жерде бир сабакты түшүндүрүп алгандын аракетин көрүп атсам, сиздер өзүңүздүн жаныңызда жүргөн, мындай айтканда, подружкаңыз болуп калган мугалимдерди кантип алдыга сүйрөй албайсыз?
биринчи мугалимдин өзүнүн көкүрөгүндө жанагы руханий бир патриоттук сезим кайнап турушу керек болуп атат да. Баягы айтат го, бош чайнектен эч нерсе куя албайсың дейт. Чайнегиңер толсун биринчи. Чайнек толсун, андан кийин кружканы толтурабыз биз. Анын үчүн дайыма изденип, дайыма аракет кылып, бүгүн эртең менен сиздерге сабакка даярданып атканда мен 4,5 жылдан бери ушул компьютердин маңдайында отурам. Өтө сонун бир жаңылыкка туш болдум. Дүйнөнүн эң алдыңкы деген 190 университети өздөрүнүн курстарын, өздөрүнүн сабактарын онлайн форматта ошол карантинге байланыштуу ачык кылып жарыялаптыр. Мүмкүн болсо ошол жумгалда жатып алып дагы кечинде 1 саат, жарым саат окуу менен балким магистратураны бүтүрүп коюшубуз мүмкүн. Балким аспирантураны бүтүрүп алышыбыз мүмкүн. Балким эми доктора деген азыр дүйнөдө жок болуп кетти, жана PhD болуп калды. Балким ошол жерде жумгалда жатып PhD-ни бүтүрүп алышыбыз мүмкүн. Мен азыр жакшы билем, мисалы, ошо биздин айылдык эле жап-жаш жигит балдар мурда мугалим болуп жүрөт эле, азыр мугалимдиктен да чыгып алыптыр. Америкадагы университеттерден билим алып атканын билем. Мен өзүм деле азыр ушул жерден жатып, Америкадан билим алып атам, окуп атам, окуумду улантып атам. Демек, сиздер дагы муну кылсаңыздар болот экен. Мен мындай максатымды даана берип алышым керек болуп атат. Биз 5 күндүн ичинде ошол үйрөнгөндү үйрөнөлү. Үйрөнгөн нерсе эми бул зээн дегенчи мындай вале кеткен да, бул азыр проблема деген толтура. Азыр мындай чыкканда эле уже бирөөнүн үйүндө камыр ачып калды, бирөөнүн үйүндө бала сыйлап калды, билбейм, бирөөнүн бүгүн карзын төлөш керек болгон күн келип калды. Бул чыкканда бул үйрөнгөн нерселер эстен чыгып кетет, урматтуу кесиптештер. Окуучуларга берген тапшырмаңызды эртеси унутуп келип атпайбы, кече өткөн сабакты унутуп келип атпайбы? Дал ошол нерсени биз деле жашап атабыз да. Азыр ушул жерден тапшырма берсем, эртең келип туруп, эмне бердим эле кече десем, жок дегенде 50%ыбыз унутуп келген болобуз. Муну унутпаш үчүн муну кайра башка бирөөгө үйрөтүшүбүз керек. Биздин өзүбүздүн мугалимдерге кайра ушул үйрөнгөн нерселерди үйрөтүшүбүз керек. Алардын Gmail адрестеринин паролдорун восстановление кылып беришибиз керек. Аларга YouTube канал ачып беришибиз керек. Ачып эле берип койбой, үйрөтүш керек. Кел, монтип ачат экен депчи. Ошол, урматтуу кесиптештер, көп эле башыңыздарды орто бербейин. Сиздердин айта турган сөздөр болсо, мен бүттүм. Чинайт эже жанагыдай кылалы, баарыбыз бирден кезек менен Гүлнура эжейден баштайлы, мындай бир-эки ооз сөздөн эркин микрофон кылалы, ойлорун айтсын. Түшүнүп атам, уже иште кайнап баштады болуш керек, идеялар батпай, антибиебиз, минтибиебиз, баштайлы. Гүлнура эже, сиз баштай бериңиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабакта мен билгендердин 50% бар экен. Дагы үйрөнөм деген ишеничтемин. Рахмат сиздерге. Ошол. Чоң рахмат. Жакшы маалыматтарды алып атам. Дагы алам деген ойдомун. Мен ойлойт элем да, ушу жана ноутбук алсак ошондон жана бандикам дагы өткөнчү онлайн сабактар. Мен пока телефон менен X-Recorder ушундайлар менен өтүп жүргөм да. Мен ойлойм дагы YouTube каналына жүктөп, эми алдыда ойлойм, ошонун баарын мен үйрөнүп чыксам экен деп атам да. 5 күндө үйрөнсөк болот. Эмнеге болбосун. Чоң рахмат. Сиз каякта мугалимсиз? Мен Чайекте Мединабаев информатика. Жакшы. Сиз өзүңүз Чайекте келесиз, Ооба. Мен таежемсиз го дейм, Бактыгүл эжеңиздин баласы эмесмин билмем. Жакшы. Эң сонун чачпай таанышып. Гүлшат эже, сиз дугалы? Мен дагы сиздерден да көп нерсе үйрөнөм деп үмүттөнөм. YouTube каналына жүктөө боюнча мен да кызыкчымын да. Анан сиздерден эмне үйрөнсөм, мен жалпы мугалимдерге, айланамда адамдарга үйрөткөнгө аракет кылам. Эң сонун. Ошо эмнени мында үйрөнсөм, ошонун баардыгын окуучуларга болобу, мугалимдерге болобу, башкаларга болобу, баарын үйрөткөнгө аракет көрөм. Рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик, ушундай нерселер көп болсун.
Рахмат. Айжамал эжей, сиз угалы. Айжамал эжей сүйлөбөйт экен. Гүлүү эжей бар экен, Бактыгүл эжей бар экен, Чолпон эжей, Айгүл эжей. Сиздерди көрө албай атабыз, бирок барсыздар, билебиз. Чолпон эжей, сиз тугалы. Mikrofon işletip alыңыз, mikrofonunuzu açık. Eң son nem ayta бериңиз? Мен бүгүнкү сабактан көп жакшы нерселерди үйрөнө алдым десем болот. Эң башкысы сиздин ар бир сөзүңүз мага мотивация, эң жакшы мотивация болуп берди. Чоң рахмат. Сизге чоң рахмат. Ошондой эле ушул Жумгал районунан чыккан ушундай аябагандай билимдүү сиздей жигиттер, мыкты инсандар ушу дагы болсо ушул Жумгал районуна жардам берет деген ойдомун дагы болсо дагы. Анан сиздин ишиңизге ошол алып жаткан илим жолундагы жолуңузга ийгиликтерди каалайбыз. Ошону менен катар эле ошо бүгүнкү өтүп аткан сабактын ичинен мага ушул эң аябагандай жакканы ошол зоом колдонмосундагы сабакты кантип жаздыруу жана аны YouTube каналына жүктөө. Болду, эң son. Талабыңыз аткарылат. Маселе мага аябагандай кызык болду да. Анан бул өткөн 5 күндүк семинардын ичинде мен көп нерселерди үйрөнүп, баягы өзүмдүн кесиптештеримне үйрөтө турган деңгээлге жете алам деген ойдомун. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, убактыбыз аягына чыгып калды. Тинатин эжейге ыраазычылык, Каныбек агайга ыраазычылык. Дагы 5 күн боюнча буюрса сабактарыбызды уланта беребиз. Калтырбай келе бериңиздер. Интернет бир 5 күндүк ушул шылтоону чечип коюңуздар. Бүгүнкү сабак бүттү. Тайже көрүшкөнчө макулдаштырыңыздар.